дегенде Африкага келип ушундай жерде эс алып кетиш үчүн анча деле көп акчанын кереги жок. Просто акчаны кичине туура колдонуш керек. Болгону айлыктан 10%-ын өзүм үчүн эс алам деп жокко катары. 25 миң алсам 23 миң алам деп 2 миңди өзүнчө карточкага салып. Ошол 2 миң айына салып турсаң, бир жылда 24. Ошол 24 миң менен кийип Африкага ушундай пляжда, мондай пятизвездочный отельде, круглосуточный тамагы, жер жемеши, баардык условиясы менен 10 күн, 8 күндөн 10 күнгө чейин жыргап эс алып кетсең, эч нерсе болбойт. Кыргызстанга барганда барып келгенге эле 20 күн. Туган жеге подарок, бу подарок, конфет, манфет 1 килограммдан алып отур. Жок дегенде 40 миң кетет, туурабы? Минимум. Кээ бирөө 2 жол барат. Андан көрө эле 1 жыл. 1 жылда 1 жол бир жол эс алып. Болду. Эгер кааласаңар, буюрса биз жакында тур ачып атабыз. Ошо турда баардык кыргыздардын визасы, баардыгын включённый деп ошол суммада даярдап бергенге аракет кылабыз. Анан ушундай жерге эс алып келгенде сөзсүз мондай футболка кийип алгыла. Лишний вопрос болбойт да. Каяктансың деп сураганда көрсөтүп койсоң баарына түшүнөт. Салам алейкум.